Assalamu alaikum dostlar. Men Şöylebek Үркүнбаев жетектеген Сеннамед клиникасынын рукаятчысы болом. Бүгүн биз сиздер менен жин шайтандардын адамдардын жүрөгүнө коркуу салыштыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Алардын айламалдары көп. Ошолордун биринчиси алар адамдарды үн менен, зуук менен коркутуп берет. Эгерде адам баласы ошол үндөн, зууктан, жөнөкөй бир нерселерден жатканда бир зуук келе турган болсо кулагына, бир нерсе сүйлөгөндөй боло турган болсо, басып баратса артында бир нерсе түшкөндөй болсо, эшик ачылган, жабылгандай боло турган болсо, адамда коркуу пайда болуп кала турган болсо, анда жин шайтандар өзүнүн максатына жеттим деген жылмайып, өзүнчө кубанып, өзүнүн адамдарга зыяндуулугун ишке ашыра баштайт. Эгерде адам ошол нерседен коркпогон болсо, Аллахка болгон коркуусу бийик болуп келген болсо, анда жин шайтандар экинчи айламаны өтөт. Ал көзгө көрүнгөн нерселер менен коркута баштайт. Басып баратсаң, алдыңдан bir мышык өткөндөй, bir ит өткөндөй, басып баратсаң артыңдан бир нерсе келе аткандай болот. Көзүңө бир нерсе көрүнгөндөй болот. Бул нерселер албетте жок нерсе, бирок ошондой пикири адамга зыян берет. Себеби эмне үчүн мынтип зыян берет десе, алар эч качан аларда мүмкүнчүлүк жок адамдарды физически зыян бергенге. Адамды ура албайт, адамды боо албайт, адамды өлтүрө албайт, адамды бактылуу кыла албайт, адамды бактысыз кыла албайт. Алардын мүмкүнчүлүгүндө эчтеке жок. Алар ушундай бир болбогон нерселер менен адамды коркутуп берет. Бунун мисалын бир жөнөкөй адам жашабаган үйгө караңгыда кирип көрсөң билесиң. Эчтеке көрүнгөн эмес, эчтеке жок, бирок адамда коркуу пайда болот. Кирген сайын корко бересиң. Адам таштаган сайын коркуу пайда боло берет. Шайтан ушундай жок нерсе менен адамдарды коркута берет. Бул нерсе качан адам бул нерседен коркот? Аллага болгон сүйүү, Алладан болгон коркуу, Аллада болгон үмүт адамда жок болсо, жүрөгүндө жашабаса, анда ошондой бир жөнөкөй нерселерден адам коркуп калат. Бул нерседен кутулуштук үчүн биринчиден адам Аллага болгон, Аллахтан болгон коркууну жүрөгүнө алып келген болсо, Аллага болгон сүйүүнү алып келген болсо, андай бир коркуу, андай бир нерселер адамга эч качан зыян бере албайт. Аллах субхана таала бул дин ахиреттен жакшылыктарын берсин. Жин шайтанынын васвасаларынан, хилелерден Аллах таала өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.